Жалал Абадтын азыркы башкаруучусу Мураталы Тагаев 1978 жылы Жалал Абадта туулган. Шаардагы коммерциялык институтунун финансы жана насыя факультетин аяктаган. Кийинчерээк юридикалык билиминин да ээси болгон. Алгач бухгалтердик кызматынан ишин баштап, кийин салыкчы, экономист, финансист болуп аткаруу тармагында кызматын кылган. Жергиликтүү саясатка болсо 2012 жылдан тарта аралашат. Болгондо да Ата журт партиясы аркылуу саясий тушоосу кесилет. Шаардык кеңештин депутаты болуп шайланып, ушул эле жылы партиянын колдоосу менен кеңештин төрагалуу болуп иштеп турат. Ата журт, Ата журт, Ата журт. 2016 жылкы шаардык кеңешке Ата журт партиясынан алыстап, жаңы түзүлгөн Кыргызстан саясий партиясы аркылуу аттанат. Мандат алып, депутат болгон Мураталы Тагаев бул учурда төрагалыкка бара алган эмес. Көп өтпөй шаардык кеңеш бюджетин беките албай, мэр шайлай албай таркап кетишет. Шайлоо жаңыдан бекитилип, 2017 жылы Мураталы Тагаев кайрадан Ата журт партиясынын тизмесине илинип, шаардык кеңештин депутаттыгына келет. Бул иретте партиянын жардамын пайдаланып, кеңештин төрагалыгына бекитилет. 2018 жылы ошол кездеги мэр Салайдин Авазов Бишкектеги жылуулук электро борборунун иштерин айыпталып камалгандан соң кызматынан чегинет. Бул учурда төрага Тагаев мэрлик креслого жылып барат. Тагаев шайлоодо таза жеңиши менен келдим десе, айрымдары бийликтеги кудалардын жардамын пайдаланды деп шек санашкан. Аткарган жумуштары боюнча да сындуу пикирлер көп. Мурдагы мэрлер алып келген республикалык бюджеттен каражатты алган жок. Мисалга, Салайдин Авазов 2015 жылы 76 миллион алып келип, жол салууга короткон. 2016 жылы мектеп сыяктуу курулуштарды чоң бюджеттен алып келе алган. Дагы башка мурунку мэр Бакыт Адыловдун тушунда да республикалык каражат Жалал Абадка келип, борбордук аянтча жаңыланган. Эмнегедир Мураталы Тагаев кудалардын кудуретин ушул жерге келгенде пайдалана алган жок. Мэр болуп бирибиз эл бийлейли. Тазалык шаардан начар, туш тарабынан жамалган жолдордун эскилиги күн сайын кетүүдө. Курулуштар башаламан жайгашып, ушул тапта айрым ишкерлер курган үйлөрүндө ача албай убара тартууда. Баарынан кызыктуусу эми күздөгү парламенттик шайлоодо кала башчысы кайсыл партияга жан үрөйт? Кудаларга кол кабыш кылып, бийликтин биримдик партиясынабы же эки жолу төрагалыкка алып келип, саясатка аралаштырган Ата журткабы? Бул суроого жооп жакынкы учурда эле дайым болоор бышык. Мыйзам боюнча креслодогу чиновниктер аткаруу жагы менен алек болуп, саясатка такыр аралашпашы керек. Бирок мындай талап ооз-эки жүзүндө гана жүргүзүлүп, шайлоо маалында административдик ресурстарга чоң чиновниктер кураторлук кылат. Рамис Каимов, Мирзат Сапаров, Регион.